Арбаңыздар, урматтуу Рухеш ТВ каналынын көрүүчүлөрү, силерди жалаткыр Оор Шакир. Мейманыбыз белгилүү акын, жазуучу Нуралы Капанов. Бураке, таптакыр жок болуп кеттиңиз эле. Тиги Кыргызстан маданиятында өзүңүз жетектеп турганда бир жакшы урукаңар бар. Абалың кандай жазуучу дегенчи. Азыр жалпы адабий журт кандай жатат, эмнеге жок болуп кеттиңиз, чыгармачылык кандай, өндүрүмдү иштеп атасызбы? Ол жеке мен кийинки бир 3-4 айда жазган жокмун, окудум. Жазбаган себебим жасайын деп аракет кылдым, мурун жазгандарым бар, ошолорду көчүрөйүн деп кичине көчүрүп келатыр, моюнум жара бербей калды. Чынын айтайынбы? Чын сөз керек, чынын айтыңыз. Чынын айтканда, могу биздин республикада болуп аткан азыркы акыбалдар мени депрессия кылды. Мына ушул акыбал, ушул маанай көбүнө басылып келди. Мен депрессия кылганы мен жеке өзүм үчүн эмес. Бул Кыргызстандын болоттан кыргыз элине эмне каяка баратабыз деген ой мени аябай катуу басты да. Анан жазып аткан нерселердин баардыгы көз алдыма майдан нерседей көрүнүп, мындай жаккан нерселерим жакпай, чыгармачылык кризиске туш болдум. Чыгармачылык кризисти кандай сездиңиз? Ушундай кризис деген ушул экен. Бардык нерсе жазайын деп ойлоп койгон нерселердин баары тең түккө турбаган нерседей болуп эле көңүлүм чаппай тартпай калат экен да. Анан мен эми анын дарысы бар да. Мен мисалы мени эртең менен тура калып, аялым текшерип аткан жок, канча сап жаздым, жылса канча барак, канча бет бүтүрдүм деп. Же менин бир жогору жакта турган жетекчим жок. Эмне жазбайсың, эмне бүтүрбөй атасың деп. Өз эрким, өз каалоом менен жазып жүрөм да, туурабы? Анан ошол өз каалоом, өз эрким өзүмө каршы чыкты. Ушуну моундай заман болуп атат деп ошол заман ойлонтуп, замандын көйгөй ойлонтуп, анан бирөөлөр мындай учурда курчуйт экен, аябайчы. Ошол күрөшөт экен, бирок менин жаш курагым өйдөлөп кеткен эми байкап атам да. Ошо замандагы азыркы туура жана туура эмес агымдар да, туура эмес агымдарга каршы балким менин граждандык позициямдын мындай пассивдүү жагы болушу мүмкүн, моюнуман. Эгерде чыгармачылык интервьюсу дайым эле пассивдүү болуп кетти. Анан ушу токтоп калдым, токтогондон мен китеп окудум. Китеп окуганда мен эмнелерди окудум? Кайсы китептер маселен? Мен көркөм китеп окуган жокмун адегенде. Мен жаңылган публистикалардан, ойчулдардын китептерин окудум. Анан интервьюларын окудум. Анан мага аябай катуу жаккан ушул кимдин ойлору болду? Андрон Кончаловскийдин. Ал эми Россияда болуп аткан азыркы процесстерге реакция берип, ошолорго жооп берип атат да. Яков Келме деген Израилде жигит бар экен. Ошонун ойлору аябай жакты. Анан ошентип жүрүп отуруп эле Достоевский аябай кыйын заманда ушу өзүнүн протестин көрсөттү эле, заманга карата, түзүлүшкө карата, мамлекетке карата, адамзатка карата өзүнүн ойлорун айтты эле. Демек күндөлүктөрүн окудуңузбу? Жок, анан жүрүп отуруп анан мен көп байкап аптырмын. Записки из мертвого дома деген автобиографиялык романы бар экен. Повесть десе да болот, роман десе да болот. Мындайча айтканда бул документалдуу повесть экен. Роман бул повесть ушунусу процесстерди чагылды. Ал баягы бул Достоевский «Бедные люди» деген чыгармасын жазып, андан кийинки чыгармаларын жазгандан кийин эле жаш кезинде бир Петрушевский дегендин кружогуна кирип кетти да, саясий кружок окшойт. Анан мындайча айтканда, патшачыл Россиядагы бийликти алмаштырууга ниеттенген жаштардын кружогу окшойт. Демек, Россияда прогрессивдүү алар кармалып калыптыр да, кармалып калып, анан баары камалып, анын ичинде Достоевский да камалыптыр. Достоевскийди өлүм жазасына тартышыптыр. Анан Достоевский ошондо кийин чыгарма жазганда
жана идиот деген чыгармасындагы князь Мышкиндин ошо атууга кетет да дагы даргасы кылмай болот да ошондогу ошондо өкүм чыккан өлүм жазасына өкүм чыккандын адамдын психологиясы кандай болоорун ошондо берген экен өзүнүн психологиясын Мышкин аркылуу берген экен. Андай эмнегедир аябай бир Кудай Тааланын бир жаратканын бир ырайымы болуп өзүнөн өзү эле ал өлүм жазасын каторгага алмаштырышыптыр да. Анан кыскартып айтканда Сибирге барыптыр. Эми ол жеке Сибирге барганда мындай чынчыл адам, Достоевский өзү чынчыл адам экен, такыр калып айтпаган. Чындыкты талап кылган, өзү жазуучулук иште чынчыл адам жеңет экен. Чындыкты жазган. Айтматовдун деле бир интервьюсунда бар экен. Адам башынан өткөнүн анан чын билген нерсесин жакшы көркөмдүп баяндаса, чыгарма жакшы чыгат дегендей. Анан Достоевский өзү турушу менен чынчыл адам экен. Бирок ошол каторгада кандай жашаганын каторга деп койсо мындай ойлочу экенбиз. Мен Достоевский менен кошо каторгада болуп кайра чыккандай болдум. Ошол китепти окуп өчүчү. Ушунчалык боорум ачты. Ушундай жазыптыр. Ушундай психолог жазуучу экен. Адамдын ичине кирип кайра чыгып турат экен да. Баарын айтыптыр. Мен эмнени ойлодум? Мен боорум оорugаны Достоевский боорум ооруду. Ал 3 жыл каторгада отур. Мен токтогул сатылганга боорум ооруду. Ал 7 жыл ошол каторгада болуптур. Ошол заманда болуптур, патшачылык Россиянын заманында. Болгондо дагы булар деген бир эле нерсени айтайын, жанагы бутуна салынган кишенчи, отургандан чыкканча мончого түшөбү, ажатканага барабы, чечилчү эмес экен да. Ошону карагай кыябы, кара жумуш кылабы, ошону көтөрүп жүрчү экен. Ал баланча килограмм экен. Ошону эми элестүү кылып жазыптыр да, ошол ичиндеги каторгага келген ар түрдүү адамдын психологиясын, ошол жерде азап тозоктун баарын жазыптыр. Балакты кандай алышкан, мончого түшкөндө деле жону бүтүн киши жок дейт. 40 дейт бар дейт. 1000 балак, 2000 балак жанагы адамдын жол терсин тилген немекен да. Ана токтогул атабызды айта беребиз. Ошондой барып келген, каторгага барып келген. Ал 7 жыл отуруптур. Федор Михайлович Достоевский далай балак жеди да токтогул эле. 3 жыл араң чыдадым деп айтат. Орусча мыкты билген, орустун кулуну. Негизинен орус жарандардын ичинде ошол жерде өзүнүн жазасын өтөп жүргөн адам араң чыдаптыр да. Мынабы кыргыз жеринен кеткен. Ал учурда балким адегенде токтогул ата кийин орусча мыкты билчү дейт, орусча билбеген. Такыр бөлөк диндеги, бөлөк тилдеги элдин арасында биздин токтогул атабыз эмне деген корлукту көргөн деген ой мен аябай ушулой көңүлүмөн кетпей токтогулга барып токтогул атанын музейин карап, азыран менен жолугушкан анткен кишилер жок да. Алардын сөзүн уккан кишилерибиз азайды аябай. Туганбай байкебиз жок, Эстебес атабыз жок, ким жок. Анан ушундай нерселер аябай ойума келди дагы. Биз токтогул атаны дагы жакшы изилдебей, ошонун Сибирге чейин барып жаткан жерин, тарткан азабын чындап документалдуу бир фильмдер тартпаганыбызды эми түшүндүм да. Бирок адабиятты Абдикерим Буратов жазды, соңку эмгектердин биринен ошол колгалары эмгектер. Багыш керек. Баарын чагылдырыш керек анан. Анан ушундан улам андан кийин мен Ала Тоо журналынан Бейсултан Жакиевдин Өмүр өтөт билинбей деген азыр китеби чыкты мына. Биз муну көрүүчүлөргө да жаңылык кылып коелучу, себеби ушул адабий процессте бул киши бизде мемуар жазган өрнөк жок болуп атпайбы? Ушу пьеса курагында чыккандан кийин картайганда мээнеттин дөөнөтүн көрүп, ушул китепти жазып аткандын өзү чоң эмгек да. Анан мен эмне айтайын деп атам бул китептичи. Мен Бейсултан Жакиевди драматург катары сыйлачумун. Публицист катары да сыйлачумун. Бирок мындай прозаик катары анчейин мен билчү эмесмин, жакшычы. Жакшы мамиледе жүрөбүз, жакшы сүйлөшөбүз. Бирок мен ушул 85-86 курагында ушул китепти жазганына мен ыраазы болдум. Мына китепте баардык
документалдуу көркөм баяндалган окуялар бар. Биринчиден, бул китептен ыраазы болгонум Бексултан Байкенин өзү жөнүндө, өзүнүн үй бүлөсү жөнүндө, өзүнүн жердештери жөнүндө, өзүнүн чыгармачылыгы жөнүндө, ар бир чыгармасынын тарыхы жөнүндө баардык нерсесин төкпөй, чачпай, сыдыргыга салгандай баяндап бериптир. Анысы ыраазы кылдыбы? Андан кийин ушул өзүнүн чыгармачылыгына байланыштырып Кыргызстанда өткөн акыркы окуялар жөнүндө өзүнүн баасын берип жазыптыр. Бул мыкты. Өзүнүн замандаштары жөнүндө мыкты эскериптир. Ошонун ичинде Чыңгыз Төрөкуловду жакшы эскериптир. Бул кишилер жакшы мамиледе болуптур. Өзүң билесиң, Бексултан Байке өтө намыскөй адам, бирөөгө жабышпаган, бирөөнүн көлөкөсү болбогон адам да. Анын өзүн дагы мындай тар чөйрө деп коебуз. Осмо-ос, көзмө-көз баягы сыр алышып сүйлөшүп калганда айтып калат. Айтматовдун тегерегинде көп эле жакшы кишилер жүрдү, сиз эмне жүргөн жоксуз десе, Бексултан Байке, мен ушундай бир кыялым бар, адатым бар. Атактуу кишилерге жабышкандан уялам депчи. Чогуу жүргөндөн. Жаманбы жакшыбы, эл жаман көз жакшы көз дегенде ар кандай сөз кылат. Бексултан Жакиевне ушул Айтматовдун этегин кармап чоңоюп атат да, жолбосо антип атат да, мынтип атат деп элде бир туура эмес сөз жүрүп кетпесин деп. Мен мындай ыгы менен эле мамиледе болдум депчи. Өтө жакындашкан жокмун, алыстап да кеткен жокмун, өзүнүн ченеми менен жүрдүм депчи. Мунусун бир караганда аябай маданияттуу адам катары, түшүнүктүү адам катары сыйлай турган сөз да, сыйлай турган жүрүм турум деп түшүнөм да. Анан ошол бул киши деле Айтматов тегерегинде бир топ элге белгисиз нерселерди билет экен да. Ошолордун четин чыгарып жазыптыр. Бексултан Абач өткөн тарыхты көрүп калды да, канча заман алмашты, анан алтын башта толуп турган маалыматты кагазга түшүргөндүн өзү бул чоң эрдик, чоң алкыш. Эми ол жерде баардык эле адамдар бар, эс тутуму аябай күчтүү адамдар, исте сейрек. Мисалы, элдин баары эле китеп окуйт, бирок ошол китепти окуганда өзүнө керектүү нерселерди эсинен чыгарбай кармап калган адамдар аз да. Мени таң калтырган адам эс тутуму боюнча окуган нерсесин ошону жоготпой эстеп калып, кайра өзүнүн мээсине, жүрөгүнөн өткөрүп, өзүнө пайдаланып, ошо мээсинде тегеренип жүргөн билим катары, жолбосо бир угут катары алып калган кишилер аз. Ошолордун бири Салжан Жигитовдун эс тутуму мыкты эле. Андан кийинки жаштардан могу жаштар деп коебуз, эми бул деле алдыңкы муун болуп калды десем, Нурушев менен сүйлөшүп таң калдым. Окуганын кайсы жылы кандай окуга көп болгонун саатына чейин, мүнөтүнө чейин, ошол жерин, аты жөнүн баарын так айтат экен да. Анан ошол жанында жүрүп Бексултан Байкени байкачу эмес экен. Могу китепте Болжеке, мен өзүм күбө болгон кээ бир окуяларды жазыптыр, бир да жеринде калып жок. Анын арасында мен унутуп калган нерсени эске салып жазгандай жазыптыр да, кээ бир нерселерди. Эки күн мурда Бексултан менен телефон менен сүйлөшүп калдым да, мен да таң калдым. Акылдын эс тутумун куруштугуначы, анан баягы эсте калгандын баарын эле жаза бергенде болбойт, ылгап жазган жагына келгенде дагы табит керек да. Анан неме болуптур? Кишилердин аттары, кайсы фильмдин качан, кайсы жылы, кайсы айда, кайсы күнү болду эле, кимдер сүйлөдү эле, эмне деп сүйлөдү эле. Ошону бир да чаташтырбай жазыптыр. Бир дагы. Айрым учурда мага да звонок этип сурап калчу. Ай, Нуралы, баланча пленум, жазуучулар союзунун баланча пленум түкүнчөнчү жылы болду эле. Ошондо момундай неме болду эле. Мен ушу жердин ичине неме болуп атам, мындай эстей билбей атам могу жерди. Момундай болду эле деп сурап калган учур өтө сейрек учурда сурады да. Бирок мен таң калганым, ошол Бексултан Байкенин жазганынан окуп атып, мен дагы күбө болгон нерселерге баарын эстедим. Чын калпы жок. Анан бул өзү жанагы Достоевскийди айтышат экен. Такыр калп сүйлөгөн киши болчу деп, калп жазбаган. Бул киши да ошондой киши экен. Калп жазбайт экен. Бул адам таятта орусча айтканда ясность дейт эмеспи? Өзү да чынчыл да, намыскөй, чынчыл, анан туурасын кара жылды жарган, анан дагы калыс экен аябай.
Келиштүү нерселерге келгенде баягы жеңишине неме тартып каралап ийме, жолосу ашырып мактап ийме жерлер жок экен. Мен ушуну байкадым да, өрнөк ала турган китеп экен да бул. Анын ошонун ичинде бир жери бар экен. Айтматовго байланыштуу бир кызыктуу жерин айтып берейин. Ысык көлдө эс алып жүрүп, анан Айтматовдагы Төрөкуловдагы эс алып жүргөн экен. Анан Бексултан байке бөлөк пансионатта, тигиши бөлөк пансионатта окшойт. Анан ошо Бексултан келиптир деген угуп, Айтматовдагы Москвадан келген жолдоштору менен иштеп келиптир. Бексултан байке шаарга чыгып кеткен экен, Чолпон атага чыгып кетсе, кайра келсе айтышты дейт. Сизде Айтматов иштеп кетти, келип кетсин деп атат. Мындайча айтканда, өкмөттүн эс алуу үйүндө го дейм. Чыңгыз Төрөкулов ошол жака келсин деп айтты. Анан бардым дейт, барсам. Эртең саат 11-де бошсуңбу, убактың кандай деп. Анан бош элемин дедим дейт. Анан эртең саат 11-лерде келбейсиңби, бир жерге конокко барат элек дейт. Бардым дейт. Конокко бардык дейт. Телбек Кошоев деген Ош обком партиясынын биринчи секретары болчу. Ошол үчөөбүз жүрдүк дейт. Анан Чыңгыз Төрөкулов убакытта аябай үйлөнгөндү, мындай эле ыгы жолу конок бере бергенди жактырчу эмес дейт. Анан ал киши айткан экен дейт, кийинки конокко чакыргандарга бир да китеп окуй албай, бир да сүйлөм, эч нерсе жаза албай кантип кетебиз ушул жерден. Силер чакырат экенсиңер, анан коюңарды алып келип, бата кылгандан кийин соет экенсиңер, бүгүн бир жерде конокто болдук. 8 саат убактыбыз кетти ошого. Тамак ачып кеткиче. Анан бул болбойт го, деп анан кийинки конокко чакыргандарды айтып калды дейт. Тамагыңар бышып жакындап калганда, калган убактыңарды айтып, ошондо эле бардым. 2 саат убактыбызды бөлөнүп, калган убактыбызды бөлгөнгө болбойт деп ошондой тартып кеттик дейт. Анан конокторго барып жүрдүк дейт. Анан барганда баягы өтүңүз деп калат дейт. Анан Телбек Кошоевду өткөрүп дейт. Анда өтүңүз деп, анан ал киши өтүп кетет дейт, барып төргө отуруп калат дейт. Ошентип эле жүрдүк дейт. Анан бир күнү өзүмдүн жакын бир карындашым конокко чакырып калды дейт. Мен уялдым дейт, карындашым чакырып атат дейт. Мындай ушундай нерселерди мындай неме карайм дейт да. Анан айттым дейт, Чыңгыз Төрөкулов менин карындашым дагы жанымды койбой атат, эмне кылалы деп. Кой, барбасак болбойт, баралы деп анан. Бардык дейт. Барсак тилекке жараша тиги карындашым аябай жакшы турат экен дейт. Киргенде эле алма багы короосунун ичи ушундай сонун экен дейт. Бар доордору менен, тартыйы менен, үйүнүн сырты дагы шыбалганы, акталган, сырдалганы көз жоосун алат дейт, жакшынакай дейт. Анан Чыңгыз Төрөкулов ушунчалык кыраак эле дейт, аябай. Бир нерселердин баарындай батир ийип алчу эле дейт. Бакшагын карап, кыргыздарда ошондой жакшы жашап, оңолуп калган турбайбызбы деп аябай сүйүндү дейт. Үйдү көрүп алып, сыртынан эле кире элек дейт. Анан кирип баратып, терезе пардалардан бери байкады дейт. Терезе пардалардын гүлдөрү кумуш экен дейт. Терезе пардалардан да гүл жакшы экен деп койду дейт. Ошентип жаркырап жайнап күлүп эле кирдик дейт. Анан адатча эле Телбек Кошоевго айтты дейт, өтүңүз деп. Өтүп кетти дейт ал төргө. Өткөндөн шайтандай болду бир кезде жаш сурашып калышты дейт. Сиз канчанчы жылкысыз деп айтты дейт. Анан ушундай жашты сурашып калган. Ал 32 жылкымды айтты дейт. Ош жерден эле аябай бирөө бузула түштү дейт Чыңгыз Төрөкуловдун. Ал киши 28 жылкыда, тиги киши 32 жылкы болсо айырмасы 4 жаш болот. Ай, сен ата салтын өзүңдүн мансабыңды алмаштырган жигитсиң деп айтыптыр да. Мансаптар адамды текебер деген. Жок, болуп турсам, мен болжолду айтып атам, мен так эмес. Бирок ошол маанини айтып атам да. Эми Чыңгыз Төрөкулов айтыптыр да, мен сенин кызматыңа карап төргөт деп айтып аттым бирок. Ата салты боюнча мен сен менден улуу экен деп өткөрүп аткам. Ата салтын сен мансабыңды алмаштырып атасыңбы? Адам эмес турбайсың деп айтыптыр. Жакшы сөз. Ош обком партиясынын биринчи секретарына ошентип айтыптыр. Адам эмес турбайсың деп айтыптыр да. Бул иштеликтер өтө аябай маанилүү маселе да. Маанилүү маселе. Себеби бүгүнкү күндө мансапкорлордун алдында чыгармачыл адамдар бепеңдеп туруп атпайбы? Анан аябай кыргыз баласына керектүү
мансаптын алдында ата салттын басылтпай турган нерсени айтып турду, ошону Чыңгыз Төрөкулович айтып туруп, ошону Бексултан агабыз ошону жазыптыр, ушундай керектүү нерселердичи. Могу иштириги да жакты, сиз айтып атпайсызбы, Айтмактын терезе пардадан бери сүрөттөгөнчү, себеби бул биздин подсознательный элдечи, жаңы отурукташкан, шаарлашкан элдечи, ал кезде көрүнүш мындай адам кубанарлык нерсе да, себеби кыргызга бүгүн жаңы муунга билинбейт бул нерсе жөн эле деталдайчы. Анан кулай бериңиз. Анан ушул өмүр өтөп билинбейде мен дагы аябай сүйүндүрүп кубандырган нерсе, могу жазуучулар союзунун тереңинде көп окуялар өттү. Жанагы бир 73 квартиралуу үй курулбай калды, акчасы чуу болду, тиги жеп кетти, бул жеп кетти деп. Ошонун баарын документарин айтыптыр. Бирөөнү да каралабаптыр, бирөөнү да жамандабаптыр, болгонун айтыптыр. Эч кимге жан тартпаптыр, эч кимди жаман көрүп жазбаптыр. Анан бир топ кызыктуу окуялар жүрөт, кээ бир жерлерден мен билдим кайсы адам жөнүндө айтып атканын. Мен эми адабият чөйрөсүнө, маданият чөйрөсүнө жакын болгон үчүн мен өзүм билдим да. Атын айтпай айтыптыр көптөрдүн. Бир жигитибиз бар эле же баланчабыз бар эле, ушундай окуя болду эле деп айтыптыр. Анан негизи ушу биздин өзүбүздүн коомдук турмушта адабият, маданият турмушунда эмнелер болгон, кандай болуш керек эле, эмнеден ийгиликтер кимдердин аркасында келген. Бул киши тизмектеп бирөөнү да унутпаптыр. Баарын жазыптыр. Анан менин өзүмдүн кабарым бар. Бул киши могу жерде калың китеп болуп турат, ошо. Толстойдун Согуш жана тынчтыгындай эле болуптур. Негизичи калыңдык. Анан бирок бир арман мен 200 бетин кыскартып дейт. Каражатка карата кыскартып ийген окшойт. Мен айттым, бекер кылыптырсыз. Мунун нускасы аз болсо дагы 200 бетке дагы жакшы нерселер кетип калды болуш керек, калып калды десем. Анан жоготкон жоксузбу десем, жоготкон жокмун дейт. Эми балким бул китеп кайра басылышы мүмкүн. Ошого кошуңуз, кошуп туруп бастырыңыз кийин. Кудайым буйруса депчи. Анан мен окурмандарга айтат элем да, өзүмдүнчү, мен деле жакшы окурманмын. Мындай эле бирөөнүн камчысынын жөнүнө чаба бербегенчи. Мен ушул могу өмүр өтөп билинбей деп Бексултан Жакиевдин китебин окуп койсоңор болот. Бул китеп Турар басмасында сатылып атат окшойт. Балким ол жерге Турар басмасына уланга байланышып, ошон телефонун алып бир Турар басмасы өмүр өтөп билинбей деп кичине колдон келсе ушул патриарх карыя жазуучусунун китебине окумандарга кабарлап койсоң алабыз дегендер болушу мүмкүн. Бул биздин милдет Нураке. Биринчиден ушу жакшы нерсени алып келгениңизге, бөлүшүп атканыңызга рахмат. Мен окурмандарга айтам элем, бул китеп боюнча мен жеке оюмдучу 86 жашта Бексултан абанын жашы бул жөн эле жаш эмес. Бул эмгектин аталышы ичиндеги мазмун Нураке айтып отургандан улам Бексултан Жакиев драматург катары театр корифейлердин талайы менен ийиндеш, үзөңгүрөш кызматташты. Канча акын жазуучулар арасындагы үзөңгү кагыштар, кызыл чеке далай талаштар. Бексултан абанын өмүрүндө Кыргызстан эгемендикке жетти. Ага чейин коммунисттик доорду көрдү. Ошол тарыхый кырдаалдардын баары бул киши мүмкүн азыр кадыр болбошу мүмкүн. Көзү бардында пайгамбарды да биздин эл сыйлабайбыз. Бирок бул киши мындай эмгекти биз адабияттагы бир жакшы өрнөк жок болуп кетти. Рецензия жазган, пикир жазган адабиятчыларга айтар элем. Бул эмгек кыргыз адабиятынын дөөлөтү. Карысаң мээнетин берсин, дөөлөтүн берсин. Бексултан абадай момундай 86 жашта акылдан тайбай, тунук эс акыл менен мындай эмгекти жараткан ар бир кыргыздын колунан келбейт. Бексултан абадай аксакалды чийдин түбүнө Кудай таала жөн эле отуруп таштап кетпейт. Кыргыздын куту ушул аксакалдарчы. Мына карлыктын үлгүсү, өрнөгү ушул. Кыргызга биз албетте Бексултан абанын могул эмгеги кыргыздын оозуна нан салып бербейт, бирок ошол нан салып бергендердин мээнетинен дагы чоң эмгек, чоң өрнөк. Ошон үчүн муну жалпы Кыргызга жайылтууга милдеттүүбүз. Биз Кыргызстандын тарыхын, учурдагысын анализдөө үчүн сөзсүз ушундай китептер текчебизде турушу керек. Мен кошумча маалыматты да берем. Канча баасы экенин билбейбиз азыр.
Telefonu men özümчө да жарыялайм. 600 сом дегенде кылып турат дүкөндө мен көрдүм. Жүк ошондой эле болуш керек бул. Бирок жолуң болгор кыргыз бир китептен көрүп 1 килограмм эттин баасын жакшы көрүп да эт сатып алып 5 короо салып жегендичи. А бирок бул рухий азык. Биз ашказандын азабын ойлобой, рухий жакырчылыкты ойлойлук.